Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңеш сөз эркиндиги туурасында маселени кароодон бүгүн баш тартты. Акыркы учурларда сөз эркиндигинин айланасында өтө олуттуу кырдаал түзүлүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн журналисттерге болгон каарын дагы бир жолу буркуп алды. Өлкө башчысы кыязы акыркы кездеги өзү жөнүндө чыккан макалаларга нааразы. Фарид Ниязов президенттин аппаратынын жетекчилеринин алынгандан көп өтпөй эле туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин курамынан да чыгарылды. Бардык соккуну өзүнө алган Фарид Ниязов тууралуу бүгүнкү көрсөтүүдө. Бүгүн Атамекен фракциясынын депутаттары Манас эл аралык аэропортунан Леонид Маевскийдин Кыргызстанга келиши тууралуу расмий маалымат сурады. Өкмөт Ош шаарында таштандылар үчүн тарифтердин баасын көтөргөнү жатат. Бул туурасында бүгүн жогорку кеңештин жыйынында маалым болду. Өкмөт жергиликтүү калктын макулдугун эске албай туруп, экесе тарифтердин баасын көтөрүп жаткандыгын депутаттар сындашты. Жогорку кеңеште каралган ушул жана башка маселелер туурасында кабарчыбыздын материалы. Алгач жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында өрт коопсуздугу туурасында мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда өрткө каршы күрөшүү кызматынын техника менен качан толук камсыз болорун эл өкүлдөрү кызыгып сурашты. Анткени 9-кабаттан дагы бийик турган үйлөрдө өрт чыккан болсо, аны өчүрүү кыйынга туруп жаткандыгы белгилүү. Бирок кантип өрттүн алдын аласыңар? 24 кабаттуу үйдө өрт чыкса, жана айттыңар, силердин өрт өчүрүүчү бир гана машинаңар бар, 50 метрлик, ал 15-16 этажга жетет экен. Кантип өчүрө аласыңар? Бүгүнкүдө толук кандуу жетиштүү деп айткандан кичине алысыраакпыз. Где-то 15% бизге жетишпейт. Бирок жакында эле өзүңөр колдоп бергенсиңер, оптимизация боюнча иш алып барып атабыз. Кудай буйрса, ушу республика боюнча бүт аймакка биздин куткаруучулар жана өрт коопсуздугу боюнча адистер бар жетиштүү болот, кудай ойлойм. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары бүгүнкү күндө өрттөрдү өчүрүү үчүн техниканын болгону 15% жетишпей жаткандыгын айтты. Бирок депутаттар анын сөзүн сынга алышып, аймактарда өрттү өчүрүүчү техникалар жокко эс экендигин билдиришти. Алыска айыл өкмөттөр бар, чоң айыл өкмөттөр бар, районго тет айыл өкмөттөр бар. Пожардын машинасы жок. Ал жерде пожар болгон болсо эмне чака менен көтөрүп чуркайсыңарбы? Бүгүнкү күндө бир да жерде машина жок деп айткандан алысмын. Бүт жерде машиналар бар. Дагы туура жетишпей атат, анча-мынча жетишпей атат. Бирок бүгүнкү күндө пожарный безопасность боюнча өзүбүздүн алда койгон тапшырманы толук камдуу аткарып келип атышат. Ошондой эле бүгүнкү жыйында өкмөт таштандыларды чыгаруу үчүн Ош шаарында тарифтерди көтөргөнү жаткандыгы маалым болду. Учурда көп кабаттуу үйлөрдө таштандыларды чыгаруу үчүн тариф 25 сом болсо, жер үйлөрдө 30 сом болуп жатат. Бирок өкмөт акырындык менен анын баасын 54 сомго чейин көтөргөнү жатыптыр. Тариф 2 эсеге көтөрүлөт экен. Анга жергиликтүү калк макулбу? Анын макулдугун алдынды бүгүн алынган жок. Ошол эле коңушу Жалал-Абад шаары. Аларга да куду ушундай проект сунуш кылган, бирок алар отказ кылды. Депутаттар Кыргызстан тышкы карызга бата отурганда, өкмөт дагы карызга акча сурап, таштандылар үчүн атайын полигон курганды жаткандыгы айтылды. Ал карыздан кутулуш үчүн тарифтердин баасын акырындык менен көтөрүп, карапайым калктын чөнтөгүн какканы жаткан өкмөттүн саясатын сындашты. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Жогорку кеңеш сөз эркиндиги туурасында маселени кароодон баш тартты. Бүгүн парламенттин кароосуна Атамекен фракциясы айрым массалык маалымат каражаттарына, укук коргоочуларга жана адвокаттарга карата басым жасалып жаткандыгы туурасында токтомду алып чыккан. Мындан тышкары аталган фракция Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбек Шыкмаматовго карата козголгон кылмыш иштери боюнча түзүлгөн улуттук комиссиянын мөөнөтүн узартууну сунуштады. Бирок бүгүн жыйынга төрагалык кылган вице-спикер Данияр Төлөнов жогорудагы токтомдор тийиштүү комитеттерде каралышын сунуш кылды. Сөз эркиндигине болгон эл өкүлдөрүнүн мамилеси туурасында кабарчыбыздын материалы. Соңку убактарда башкы прокуратуранын Заноза 24 кежи Азаттык радиосуна ошондой эле укук коргоочулар, адвокаттарга карата болуп жаткан куугунтуктардан улам өлкөдөгү саясий коомдук абалды курчутуп албаш үчүн бул маселени Атамекен фракциясы парламенттин жалпы жыйынына алып чыгууну сунуштады. Мына бу жерде элден шайланып келген адилеттүү болобуз деп ант берген адамдар отурабыз. Мына КТРди көрбөй атасыңарбы? Башка массалык маалымат каражаттарды көрбөй атасыңарбы? Президент өзү баш болуп, президенттин аппарат жетекчиси баш болуп, саясий оппоненттерин кемсинтип, ушактап, клеветать этсе,
эч ким мына Шадиев баш болуп эч ким көрбөйт. Бирок айрым депутаттар бул маселелерди күн тартибине киргизүүнүн зарылчылыгы жок экендигин айтып чыгышты. Сөз эркиндиги кимге таандык? Элге таандык. А бүгүнкү күндө ошондой элге таандык бул сөз эркиндиги жок. Анткени басма сөз каражаттарын баары байларга таандык. А сөз эркиндиги элге таандык. Анан каяктагы эркиндик, анан каяктагы бейкиндик. Атамекен фракциясынын депутаты Садык Шернияз бийликте турган адамды коргогон кишилер көп боло тургандыгын айтып, баардыгын сабырдуулукка чакырды. Президентти бүгүн иттин улу байгарада коргой алат. Анткени бийликте турат. Анткени бийликтин башында турат. Биз коргойбуз десек, мыйзам баарына бирдей. Укук ал, адамдын укугу, президент болобу, же жөнөкөй чабан болобу, адамдын укугу ыйык, баары бирдей. Андай мыйзам жок. Президенттин укугун бөлөп карайлы, анан кийин чабандын укугун бөлөп карайлы деген. Бирок бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарынын ишине нааразы болгон депутаттар четтен чыгышты. Президенттин кол тийбестиги бар. Ошол мыйзамды ким аткарбаган болсо, протоколдук тапшырманы берсеңиздер. Ошол бизде атайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын. Ал эми депутат Жанар Акаев журналисттерди жоопко тартууну сунуштаган кесиптештерин мыйзамды сактоого чакырды. Журналисттер маалымат булактарына, саясатчылардын айткандарына таянып жазарын. Аларды ооздуктоо сөз эркиндигин бузуу болоорун эскертти. Журналисттерди мындай каралаганды токтотушубуз керек. Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Саясатчылар мындай диктатуралык режимди сагынып калган болсо, андай болбойт. Мына туура 12 жыл мурун дал ушул сөз эркиндигин булганына байланыштуу бир кишини биз Москвага жөнөткөнбүз. 7 жыл мурун дагы бирөөсүн Белоруссияга жөнөткөнбүз. Ошонун баарын эсибизден чыгарбаш керек. Эркин басма сөзгө болгон кысым өлкөнү артка тартып жатат, деди эл өкүлү Каныбек Иманалиев. Жанагы Гамильтондун сөзү бар. Басма сөзү жок өкмөттү тандайсыңбы же өкмөтү жок басма сөзү тандайсыңбы деген айттыр. Мен өкмөтү жок басма сөзү тандайм деп. Ошон үчүн эркин басма сөзгө болгон кысым бул Кыргызстанды кайра арткап кетет. Сөз эркиндигине болгон кысым боюнча бүгүнкү күндө жалгыз гана жогорку кеңеш өзүнүн позициясын билдире элек. Кооптуу кырдаал түзүлүп атканда жогорку кеңеш өзүнүн позициясын айтпаса, бул жогорку кеңештин коркоктугу, жоопкерчиликтен качкандыгы жөнүндө кабар берет. Канча жыл өтсө дагы үзөңгү кушту кандай беришкен, ким добуш берген, Каркырада ким добуш берген, канча жыл өтсө деле чыгып атпайт. Так ошондой бул позицияда ошентип чыгып турат. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде бүгүн бул маселени күн тартибине киргизбесек, өзүбүздүн оюбузду айтпасак, анда жоопкерчиликтен качкан болобуз. Ал эми Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматовго карата козголгон кылмыш иштери боюнча депутаттык комиссиянын мөөнөтүн узартуу сунушуна дагы айрым эл өкүлдөрү каршы чыгышты. Башында түзүлгөндө 8 февралда 1 айлык мөөнөтмен деген 8 мартта бүткөн. Ана кантип бүткөн нерсени өзгөртөбүз? Рыскелди мойка айтып атпай, 8-inde срок бүтүп калды деп. Эч ким билген эмес да Текебаевди камап каларын. Анан мен эң ириде фракциянын лидерлеринин позициясын билгим келет. Себеби Текебаев эң ириде силердин коллега, фракциянын лидери. 5 жылдан кийин да 10 жылдан кийин эл билет. Каркырага кантип добуш берген, Кумтөрөгө кантип добуш берген. Ошон үчүн ошол Текебаев боюнча комиссиянын 1 айга мөөнөтүн узартууга келгенде аттарын, ысымдарын тактап добуш берсек. Бүгүнкү жыйынга төрагалык кылган вице-спикер Данияр Төлөнов сунушталган токтомдор тийиштүү комитеттерде каралсын деген чечим чыгарды. Бирок Данияр Төлөнов бул токтомдорду күн тартибине киргизбей койгондугу менен өзүнө чоң тарыхый жоопкерчиликти алгандыгын Наталья Никитенко билдирди. Вы должны были поставить на голосование, и каждый депутат, нажимая кнопку, должен был подумать и вспомнить о своих обязанностях и функциях, представлять интересы народа, обсуждать самые острые вопросы здесь, в Жогорку Кенеше. Вы не поставили вопрос на голосование. Я думаю, что вы приняли на себя очень большую ответственность историческую. Бүгүн Жогорку кеңеш өлкө үчүн маанилүү болгон сөз эркиндиги туурасында маселени карагысы келген жок. Депутат Аида Салянова айткандай, бул парламенттин коркоктугун көрсөтүп жатат. Жогорку кеңештин бул боюнча позициясы тарыхта калыш керек эле. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Кыргызстанда айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын, укук коргоочулардын жана адвокаттардын куугун тукталышы жөнүндө Жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Анда төмөнкүлөр камтылат.
Акыркы учурдагы окуялар айрыкча башкы прокуратуранын Заноза 24 КЖ азаттык өңдүү бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарына, укук коргоочуларга жана адвокаттарга доо арыздарын бериши коомдук саясий жагдайды олуттуу курчутуп жатат. Бул процесске каршы турган жактардын чукул реакциясына бир жактуу терс баа берген президенттин расмий билдирүүсү жана анын мамлекеттик органдарга көз карандысыз эл аралык массалык маалымат каражаттарына кысым көрсөтүү тууралуу түздөн түз тапшырмалары себеп болду. Мындан улам өлкөдө мурда жарыяланган мамлекет башчысын шайлоого даярдануу жана өткөрүү учурунда коомдук саясий кырдаалдагы туруктуулукту камсыздоо, соттук доолорду демилгелеп жаткан башкы прокуратура менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосундагы карама-каршылыктын күчөшүнө мындан ары жол бербөө максатында Жогорку Кеңеш Конституциянын 5-31, 33, 70, 74, 88, 89 жана 104 беренелерине таянып токтом кылат. Президенттин ар-намысын жана аброюн коргоо укугун аткарган башкы прокурор мыйзам жана сот алдында баары бирдей укукка ээ деген Конституциянын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө жана Кыргызстандын бардык жарандары менен бирдей салыштырууга президенттин артыкчылыгы жок экени прокуратуранын ыйгарым укуктары так саналган Конституциянын 104 беренесине дал келбей турганы эске алынсын. Башкы прокуратура тарабынан массалык маалымат каражаттарына карата сотко доолордун берилиши менен мыйзам жана сот алдында баары бирдей массалык маалымат каражаттары эгерде эл алдында чыгып сүйлөөлөрдө сөзмө-сөз кайталаса, массалык маалымат каражаттары чындыкка ылайык келбеген маалыматтарды таркаткандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт деген мыйзам ченемдери бузулуп жатат. Саясий куугунтукту уюштурууга, жасалма документтерди таратууга жана тергөө сырын жарыялоого катышы бар айрым мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына биринчи кезекте КТРКга карата башкы прокуратуранын аракетсиздиги мыйзамсыз жана кызыкчылыгы бар деп белгиленсин. Массалык маалымат каражаттарына укук коргоочу Рита Карасартова жана Текебаевдин адвокаттарына карата башкы прокуратуранын доолорун соттор тарабынан өндүрүшкө алынышы менен жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамдар бузулду деп табылсын. Президент Атамбаевдин 2017 жылдын 11 мартындагы расмий кайрылуусунда тийиштүү мамлекеттик органдар өздөрүн калп эле эркиндик үчүн күрөшүүчү кылып көрсөтүп жаткандарга мыйзам бүткүл эл шайлаган президент үчүн эле эмес, бардык жарандар үчүн бирдей экенин эскерте турган мезгил келди деген сөзү менен бир жактуу терс баа берилгени, мамлекеттик органдарга көз карандысыз жана эл аралык массалык маалымат каражаттарына кысым көрсөтүү тууралуу түздөн түз тапшырмалардын камтылганы белгиленсин. Президенттин өзүнүн материалдык жактан бай, мультимиллионер экени тууралуу бир нече жолку билдирүүлөрүн эске алуу менен жогоруда аталган массалык маалымат каражаттарына, укук коргоочуларга жана адвокаттарга карата миллиондогон доллар мындан ары кесиптик ишмердүүлүгүн токтотуу максатында аларды жакырлантууга гана шылтоо деп таанылсын. Премьер-министр Жээнбековго Кыргызстандын президенттин шайлоого чейинки мезгилде мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыздоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө өкмөттүн мамлекеттик программасынын долбоорун бир жуманын ичинде иштеп чыгып парламенттин кароосуна киргизсин. Президент Алмазбек Атамбаев бүгін журналисттерге болгон каарын дагы бир жолу бүркүп алды. Президент кыязы акыркы кездеги өз жөнүндө чыккан материалдарга нааразы. Бул жолу өлкө башчы өзү башкарып турган мамлекеттин жарандарына, журналисттерге ат коюп өттү. Карганын жерине барсаң, каргача каркылда. Бул кыргыз элинин илгертеден келе жаткан сөзү. Демек, кайсы жерде кандай сүйлөө керек экенин кыргыздар илгериле өздөштүргөн. Дипломатиянын тили дүйнөдөгү эң сылык тил. Дипломаттарга ашыкча сөз сүйлөө эмес, ашыкча кыймыл жасоо дагы одоно көрүнүш. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев 5 өлкөнүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Бирок дипломаттарга арналган сөзүнүн көп бөлүгү жалпыга маалымдоо каражаттарына багытталды. Урматтуу менин мекендештерим, урматтуу журналисттер, кыргыз журналисттери, жамандын үйүн коногу бийлейт деген сөз бар кыргызда. Ою жаман конокторго, эл бузарларга өзүбүздүн үйүбүздү, ыйык мекенибизди тебелетпесек. Андан аркы сөзүндө президент өзүн сындап жүргөн айрым көз карандысыз журналисттерди каарып өттү. Бабакулов, Карабеков, Маслова, Эдиновдордун ою башка. Карабеков өзү бир жолу телевизордон айтты эле. Я что, Баткенский что ли? Булар Баткенский да эмес, Киргизский да эмес. Булардын чөнтөгүнөн экинчи паспорт. же вид на жительство чыгып калса, мен эч кандай таң калбайм. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин бул сөзү социалдык тармактарда бүгүн трендке айланды. Булар үчүн
биздин Кыргызстан тима киргизке. А бирок кыргыз эли, ар бир кыргыз, Баткенский Исхак Разаков менен, Баткенский Абсамат Масариев менен, Баткенский Исхак Хак менен, Баткенский Эгемберди Эрматов менен сыймыктанат. Өлкө башы кыргызстандык журналисттер менен эле токтоп калган жок. Эске салсак, россиялык айрым сайттарга Кыргызстан жана Атамбаев тууралуу бийликке жакпаган материалдар чыккан. Биз үчүн ошол тима киргизке жаркыраган Москва, Нью-Йорк, Прагадан артыгыраак. Ойлосок, жүрөгүбүз от күйөт. Мына Кисловтор, Широковтор Кыргызстандагы демократияга күйөт эмиш. Анча эле демократия күйсөңөр, өзүңөрдүн мекениңерден Россиядан баштабайсыңар. Андан ары президент сасык саясатчылар, журналист сөрөйлөр жөнүндө чет элдик элчилерге айтып берди. Айрым сасык саясатчылар, журналист сөрөйлөр Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев, Нарымбек Идинов сөз эркиндигин коргойбуз, кыргыз журналисттерин коргойбуз деп чуу салып, атайын уюм түзүп, ар кайсы мамлекетке бара калып, өлкөбүздү бүт дүйнөгө жамандап, мазактап жатат. Атамбаев ошондой эле акыркы кезде анын лексиконуна түшүнбөй жүргөндөргө айткандарын түшүндүрүп өттү. Президенттин айтуусунда сөзүнө түшүнбөгөндөр маңкурттар. Кымбаттуу журналисттер, өзүңөрдү ачкыла. Анан мындай да, эми ушуларды саясатчы деп, кимди сасык саясатчы деп айтат? Албетте, булар деле бир сасыган партиянын өкүлдөрүнө окшоп мени сотко берет. Сасык деп айтты, ваничи деп айтты деп. Эне тилин билбеген маңкурттар үчүн түшүндүргүм келет. Кыргыз тилинде мына Шанель менен Диорду себинип, француз духи менен жыттансаң дагы, эгерде сен саясатчы катары ыплас иштерди жасаң, сени сасык саясатчы деп айтат. Сен башкарган партияны сасык партия деп айтат. Кыргыз тилин билбеген маңкурттар үчүн айтып атат. Ал эми ал жөнүндө жалган маалымат таратып жаткандарды орусча моральный урод деп атап, пайгамбардын айтканын мисалга келтирип өттү. Потому что клеветник — это моральный урод. Клеветник — это моральный урод. И наш пророк Мухаммед сравнивал клеветника с каннибалом, поедающим трупы своих родственников. Элчилердин алдында журналисттерге болгон нааразычылыгын айтып алган соң, президент журналисттерге көздөрүн чоң ачуусун эскертип, өлкөгө ынтымак жана биримдик каалап бүтүрдү. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Элеманов, Сентябрь. Токиодо басылган Дипломат журналы өзүнүн сайтына аткаруучу редактор Кетрин Путстун макаласын баскан. Ал Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев калп, ушак жана фейктин деңгээлиндеги маалыматтарды таратат деп журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын күнөөлөгөн Дональд Трампты эске салат деди. Путстун пикирине караганда, бул өлкөнүн ички саясий олку-солкусунан улам президент Атамбаевдин терең фрустрация абалына келип калгандыгынан кабар берет. Андыктан анын айткандары элди ынандыра албайт. Тескерисинче, Кыргызстандагы башаламан абалдын келип чыгышына депутат Өмүрбек Текебаевди камакка алуу жана андан мурдараак Конституцияга оңдоо киргизүү боюнча демилгеси менен өзү шарт түзүп берген деп айтылат маалыматта. Кош стандарттуулук бул акыркы кездеги бийликтин жалпыга маалымдоо каражаттарына карата жүргүзүп жаткан кысымын айтса болот дешет эксперттер. Себеби бийликти сындап жазган журналисттерге доо коюлуп, ал эми оппозицияга көө жаап жаткан мамлекеттик каналдар, гезит журналдардын жоопкерчилиги жөнүндө сөз болбой эле. Кененирээк кийинки репортажда. Президенттин мурдагы аппарат жетекчиси, азыркы кеңешчиси Фарид Ниязов кечээ жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу билдирүү таратып, ар ким айткан сөз үчүн жооп берүүгө мезгил жеткенин, маалымат айдыңындагы ушак айыңдан арылуунун жалгыз жолу соттошуу экенин билдирди. Бүгүнкү күндөгү доо арыздарды мен журналисттерге ишеним артуу үчүн тазалоонун жаңы этабы катары карайм. Дүйнөлүк практика көргөзгөндөй, соттон башка жол аркылуу муну чечүүнүн цивилдүү башка жолу жок. Демек, мыйзам алдында бардыгы бирдей болгон соң, оппозиция позициясына карабастан бардыгы бирдей жоопкерчилик тартыш керек. Ошо Кадырбаевка доо кетирүү, ошо адамга жалаа жабуу, ошо адам жөнүндө ушак таратуунун жоопкерчилиги да бирдей болуш керек. Мына ушул жагынан алганда, ошо айткан сөз менен кылган иш эки ача болбой, бирдей мамиле болсо, анда эл ишенип, эл колдойт эле да. Мына бүгүнкү күндө
Barыбыз үчүн мен жөнүндө деле, ошо Текебаев жөнүндө деле, Отунбаева жөнүндө деле, Бекназаров жөнүндө ишыл башка саясатчылардын баарына ак үйгө жакпаса, бийликке жакпаса, өзлөрүнө тиешелүү массалык маалымат каражаттары аркылуу, айрыкча КТР, ЛТР аркылуу, анан жана Fox деген сайты, Вечерний Бишкек гезити, Багыт деген гезити, башка ушу өзлөрүнө тиешелүү массалык маалымат каражаттары аркылуу жалаң ушакты, жалаң ушул жаланы таратып атышат да, бирбеткей маалымат таратат. Ал эми башкалардан бүгүн талап кылып атышат, жооп беришиңер керек деп. Мунун өзү ушу саясаттагы, кылган иштеги эки жүздүүлүк деп эле айтыш керек да. Акыркы 6 айда оппозиция мүчөлөрүнө карата бийликке таандык маалымат булактары далилсиз маалыматтарды байма-бай жарыялап келет. Бирок ушак айынан алыс болууну самаган бийлик аларды кояй деп койгон жок дейт депутат Алмамбет Шыкмаматов. Мына биз президентти коргойбуз деп бүт мамлекеттик органдар жапа-турма киришип атат. Сот, прокурор, милиция, бүт мамлекеттик күчтөр. А президент өзү баш болуп, массалык маалымат каражаттары өзүнүн саясий оппоненттерин түрмөгө тыгып, мыйзамсыз жолдор менен коркутуп, үркүтүп, КТРден башка өзлөрүнө таандык массалык маалымат каражаттарынан күндүр түндүр калпты, карандай калпты айтып, 25 миллионду чөнтөгүнө салды, Бакиев менен жолукту, анан антты минти деп Кудайдын куттугүнү эртеден кечке элди тажатып, бир терс маалыматты КТР берип атат. А эмнеге аларды кой деп тыйып койбойт? Мына көрдүңүздөрбү, уш жерде кош стандарт, уш жерде адилетсиздик, уш жерде мына биздин бийлик көсөндөрүнүн ашмалтайы чыкканынын жөн эле бир далили да. Бийликчил КСДП фракциясынын депутаты Мурадил Мадеминов дагы карманган позициясына карабастан бардык жалпыга маалымдоо каражаттары мыйзам алдында бирдей экендигин билдирди. Мыйзамда так жазылганда жеке менчикпи, мамлекеттик менчикпи, ал жерде жоопкерчилигин биз 5-статутта эле караганбыз да. Эми мындай кээ бир массалык маалымат каражаттары мындай аккредитация беришип атпайбы? Ошонун жоопкерчилиги болуш керекпи? Бийликтин бардык ресурсу өзүнө ылайыксыз маалымат булактары менен күрөшүүгө жумшалып жаткан чакта, мамлекеттик жана бийликке таандык ресурстар каралоо кампаниясынын кадимкидей эле улантууда. Эгерде президент чын эле элге фактыга далилденген маалыматтар жетсин десе, алгач өзүнөн башташ керек дейт Мавлян Аскарбеков. Мына эгер бүгүн президент айткан сөз чын болсо, биринчи ирет ошо КТРдин башчысы, КТРдин жамааты, ЛТР жана башка мамлекеттик каналдардын башчылары түздөн-түз жоопко тартылыш керек. Калптын казаны кайнабайт дейт. Эл баарын көрүп баамдап турат. Мына ошол эле учурда азаттык болобу, башкалар болобу, фактыга ылайык бир маалыматтар чыгарса, ошо бийликке жакпаган маалыматтар чыгарса, аларды жамандап бүгүн куугунтуктап сотко берип жатат. Кыргызда сөз бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Президент жана анын командасы өлкөнүн ички жана тышкы саясатын, экономикалык жана социалдык маселелер менен алек болуунун ордуна жалпыга маалымдоо каражаттары менен соттошууну биринчи орунга чыгарды. Албетте, бул соттошууларда баягы эле бийликке өгөй маалымат булактары тутулуп, бийликти мактап, оппозицияны каралаган булактар кутулаары бышык. Марат Төлөмүш уулу, Нурбек Жаныбаев, Сентябрь. Россия жараны Леонид Маевский Кыргызстанга келип, депутат Өмүрбек Текебаевка $1 миллион берди деген ушакты сот чечиминен мурун мамлекеттик телеканалдар күн сайын берип жатат. А бирок коомчулукта бул маалымат жалган экендиги көп эле айтылып жүрөт. Мындан улам Атамекен фракциясынын депутаттары Манас эл аралык аэропортунан Леонид Маевскийдин келиши тууралуу расмий маалымат сурады. Россиянын жараны Леонид Маевскийди түрдүү ушактары ээрчип жүрөт. Бир топ массалык маалымат каражаттары анын буга чейин коррупция жана шылуундук менен камалып, сот чечими чыккандыгын жазып чыгышкан. А бирок Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул адамды башкы каарман кылып, оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевка каршы сүйлөтүп, камакка алганы менен атайын кызматтын койгон айыптоосу коомчулуктун шегин жаратууда. Мындан улам Атамекен фракциясынын депутаттары Леонид Маевскийдин качан келгендиги жөнүндөгү маалыматты билүү үчүн Манас аэропортуна өздөрү барышты. Биз болгондо кат эле алып келдик, айтсын кат эле алып келдик. Андай болду, биз колуна беребиз. Биз колуна беребиз катты, биз алып келдик. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө айтылды. Ошол мыйзам боюнча силер бизди кабыл алып, катыбызды алып сүйлөшүңүз керек.
Албетте эл өкүлдөрүн барганда кучак жайып тосуп алышкан жок. Тескерисинче аэропорт кызматкерлери депутаттарды киргизбей аэропорттун босогозунда кармап турушту. Эл өкүлдөрү аба компаниянын жетекчилигин 1 саатка чукул күтүштү. Бизге айтылып атпайбы, начальник сменага айтпадык. Азыр алар указание берет да бизге. Анан биз истетип коебуз. Жок, ошону күттүрүп коебу. Айтпайсыңар, депутаттар турат. Вы понимаете, что есть конституция, закон, а потом где-то там начальник смены, да? Мы пройдем контроль здесь. Никаких с нами предметов нет, вот в соответствии с законом. Пройдем в кабинет руководства для того, чтобы вручить официальный документ. Какие с этим проблемы? Причем здесь начальник смены? Мы понимаем, у нас такая обязанность. У нас такая обязанность. Указания вам могут дать, да? Нет, они только допрос дадут, мы все отпустим. А где руководство ваше? Там они тоже. А они должны быть здесь уже? Не, они здесь, там тоже есть у нас. Но руководство Ждите, подождите, они говорят, подождите. Бирок Манас аэропортунун башкы директору Эмир Чукуев иш сапарында болгондугуна байланыштуу кызмат ордунда жок экен. Депутаттар менен Бишкек шаардык филиалынын директору Мирлан Бегалиев жолукту. Сиз орунбасарыңыз? Нет, я директор Бишкекского филиала. Мирлан Бегалиев. В общем, мы привезли запрос, депутатский запрос. В соответствии с конституционным законом о статусе депутата. Biz sizlerge suro talak menen kayırlı atarız. Kaysi reis menen Maevski bir yaka gelgen. Sözde var da Maevski'den gelgen. Kaysi terminal menen ötkön. Kaysi mamleketlik organ Maevski'de tozu alığa jana VIP zonadan tozu alığa akçasını төлөп kim kaysi mamleketlik organ talap kılgan. Леонид Маевскийдин массалык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда $300,000 өзү алып келгендигин айткан. Бирок бажы бекеттеринде $10,000 ашуун акча каражат болсо, декларация толтуруу шарты мыйзамда каралган. Мындан улам Леонид Маевский анча көп акчаны кантип алып өткөндүгү суроо жаратат. Мындан улам депутаттар Маевскийге ким жардам берип, кантип өткөндүгү жөнүндө видео байконуу Манас аэропортунан расмий сурашты. Aeroportun жетекчisi қатары болған сұрауларға эле так жооп берип койушуңар керек. Мунун баары силерде бар. Эми жашырып фальсификация кылганыңар болду. Жашалган үчүн. Ошондуктан жанагы Маевскийдин өткөн видео материалындагы бизге берип коюңуздар. Биз талап кылабыз. Мына бул массалык маалымат каражаттарга чыгат. Муну мына сизге аэропорттун Бишкектеги жетекчисине тапшырып атам. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Жогорку кеңештин жыйынында Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алманбек Шыкмаматовдун иши боюнча түзүлгөн комиссиянын иликтөө мөөнөтүн узартуу маселеси колдоо тапкан жок. Жалпы 98 депутат катталган болсо, 55 депутат добуш берүүгө катышты. Анда 30 депутат макул, 25-и каршы деп добуш беришти. Добуш берүү учурунда Республика Ата журт фракциясынын депутаттары жыйындан чыгып кетишти. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мунун себебин саясат менен байланыштырды. Мөөнөттү жылдыруу ушу депутатская комиссияны ушу мен боюнча Өмүрбек Черкешевич, Алмамбет Сырканович боюнча түзүлгөн комиссиянын мөөнөтүн жылдыруу бул техникалык маселе болчу да. Техникалык маселе. Бул өзүнөн өзү эле оңой олтоң эле жылдыра турган бир саясий маселени чыгарбай турган эле маселе болчу да. Тилекке каршы бул жерде дагы мен терең ишенем, саясий буйрутма болду. Анткени парламентте ар бир депутат билет, ар бир адамдын башына ушундай түшүшү мүмкүн. Демек ар бир депутат кызыктар болушу керек болчу да. Бүгүн ошо комиссиянын срогун көбөйтүп, анан кийин болгонбу саясат, болбогонбу дегенди угуу ар бир депутат ошо кызыктар болушу керек болчу да. Тилекке каршы ушундай саясий буйрутма жакшы аткарылды деп мен эсептейм. Анткени бул комиссияда мисалы үчүн баягы барбы саясат же жокпу козголгон кылмыш иштеринде деген депутаттар аркылуу жалпы эл деле билмек да, туурабы? Демек корко турган нерсе болду. Демек комиссия сөзсүз түрдө бул жерде саясат, бул жерде бир дагы далил жок. Бул жерде жалаага негизделген кылмыш иши дегенди баары билмек. Элдер ошондон коркту. Эртең күнү ошол баарына маалым болуп калат деп ошондон коркту да, ошо комиссиянын дагы мөөнөтүн жылдыргандан коркуп бүгүн ушундай чечим.
Мамлекеттик бийликтин жана элдин биримдигин бекемдөө максатында акыркы мезгилдеги саясий окуяларга байраныштуу өлкөдөгү коомдук саясий турмушта пайда болгон жана күчөп бараткан чыңалууну эске алуу менен мамлекет башчысынын расмий сөздөрүнүн улам парламент конституциянын бир нече беренелерин жетекчиликке алуу менен токтом кылат. Мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдардын, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бардык түзүмдөрүнүн ишин туруктуу жана толук кандуу камсыздоо жогорку кеңештин жана депутаттардын башкы милдети болуп саналсын. Өкмөт мамлекеттик органдардын ишиндеги туруктуулукту жана алга умтулуу аракеттерин камсыздоо боюнча жалпы мамлекеттик программаны 10 күндүк мөөнөт ичинде иштеп чыгып жогорку кеңештин кароосуна киргизсин. Президент Атамбаевдин 2017 жылдын 19 ноябрын президенттик шайлоону өткөрүү күнү деп жарыялоосу Конституцияда бекитилген өлкө башчысын шайлоону дайындоо тартибине туура келбейт. Президентти шайлоону дайындоо Конституциянын 74 беренесинин 1 бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык конституциялык мыйзам менен аныкталган тартипте ишке ашуучу жогорку кеңештин гана артыкчылыктуу укугу болуп саналат. Мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарына жик салбоо, эл менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы биримдикти бузбоо, жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн кемсинткен, парламенттик фракцияларга, партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана региондордогу калктын биримдигине шек келтирген эмоциялык билдирүүлөрдү, баа берүүлөрдү жасабоону президент Атамбаев эске алсын. Жогорку кеңештин төрагасы. Ош облусундагы Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновду коргоо комитетинин төрагасы Абдылда Капаровду УКМК суракка чакырды. Маалыматка таянсак, кечээ күндөн бери Ош шаардык прокуратурасы жана шаардык ички иштер бөлүмү суракка чакырып, коргоо комитетинин төрагасын камоого аракет көрүшкөн. Бирок сот Капаровду камакка алуу чечимин чыгарган эмес. Эске салсак, мындан бир нече жыл мурда Абдылда Капаров массалык маалымат каражаттардын бирине берген маегинде Асылбек, Сооронбай Жээнбековдор Ош окуясында жабыркагандарга бөлүнгөн акчаны жеке кызыкчылыктарына колдонгон деп айыптап чыккандардын бири деп жазат Тез Ньюс маалымат порталы. Фарид Ниязов президенттин аппаратынын жетекчилигинен алынгандан көп өтпөй эле туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин курамынан чыгарылды. Конституциялык реформаны талкуулоо учурунда бардык соккун өзүнө алган Фарид Ниязовдун бир күндө кызматынан ажырап калганы калган бийликке кызмат кылгандарга дагы сабак болуп жатат болушу керек дейт эксперттер. Деги эле Ниязов тууралуу алардын пикири кандай? Алдыдагы сюжетте кеп болот. Фарид Ниязовдун эмгек жолун карап отурсаң, Айыл чарба институтунда катардагы ассистент кызматынан баштаган. Аскар Акаевдин мезгилинде президенттин басма сөз кызматын, өкмөттүн басма сөз кызматын жетектеген. Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын аппарат башчылыгына чейин көтөрүлгөн. Бакиев башкарган 5 жыл Коммерсант гезитинин Кыргызстандагы атайын кабарчысы болуп жүргөн. Оппозициялык маанайдагы журналист деп аталганы менен бир дагы жарык деп жазган макаласы менен өзгөчөлөнгөн эмес. 2010 жылдагы революциядан кийин Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин эң ишенген адам экенин шайлоо алдындагы штабты башкаргандан улам белгилүү болгон. 2013 жылга чейин президенттин кеңешчиси болуп келген Фарид Ниязов эң оор учурда президенттин аппаратынын жетекчилигине келди. Баш мыйзамды өзгөртүүдө Алмазбек Атамбаевди калкан болуп коргогон. Президенттин таламын талашып, оппоненттер менен жаман жакшы айтышкандагы Фарид Ниязов болду. То, что до 2020 года невозможно изменить, нельзя менять вносить изменения в Конституцию, ложь. Ослабление позиции Жоркенеша, член поправка, ложь. Узурпация власти премьер-министром, ложь. Продление власти Атамбаева, ложь. Господин Фарид Ниязов, вы сказали, что поправки не ослабляют Конституционную палату. Это ложность. Вы сказали о том, что народ широко поддерживает нововведение в Конституцию. Это ложь. Я вам сейчас докажу, каким образом. Вы сказали, что проходит общественное обсуждение. Это ложь. Президентти тегеректеп жүргөндөр көп, бирок конституциялык реформаны талкуулоо учурунда бир дагы жогорку кызматты ээлеген чиновник Фарид Ниязовтай болуп элге жаман көрүнүп, жагымсыз сөздөрдү уккан жок. Айттым, мунун калп, муну айттым, мунун калп, мунун. А сен кимсиң, Фарид? Сен кимсиң, айланайын? Мен саясий көз караш аргандай болгон менен ошол эки кишини айттым эле, ошо парламент үчүн төрөп койгон энелери булардын деп. Бери Текебаев, бери Ишенбай Кадырбеков деп. Текебаевдин түшүнүшү үчүн Фаридке дагы бир 15 диплом керек. Бирок КТРдан жалпайып отуруп сүйлөп атат. Эме экен да сүйлөсө. Анан мен ойлодум эле, барын капа кылгандан Атамбаевден өткөн рекорд менен жок эле, жок го депчи. Бүгүн көрүп атам бар экен. Бул Фарид Ниязов. Келди, барыңар тупойсуңар деди. Барыңар жалганчысыңар деди. Кебетеңерди күзгүдөн карагыла деди.
Анан кантип компромисс, кантип граждандык коомдун элдин позициясын да сыйлоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Балким Фарит Ниязовтан башка бир дагы адам бул ролго көнбөй коюшу мүмкүн. Референдум өттү, бийлик башындагылар өзү каалагандай баш мыйзамга ээ болду. Эми Фарит Ниязовдун кереги жок. Президенттин аппарат башчылык кызматынан алынган аз келгенсип, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамынан дагы чыгарып коюшту. Бийлик ар дайым бир өзүнүн туура эмес иштери үчүн бирөөлөрдү курмандыкка чалып турат. Акаевдин убагында аксы окуясы боюнча далай аткаминерлер садага чабылган. Кечөөкө Садыркуловдун убагында дагы Садыркуловдун өлүмү боюнча, башка бир иштер боюнча дагы бийлик ар дайым садакка чаап турган. Ошондуктан Фариттин кетиши бул кезектеги садага чабуу да. Мындай садакалардын далайын чабат. Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамынан бир нече ай мурда Өмүрбек Текебаев да чыгарылган. Оппозиция лидеринин улуттук кеңештен чыгарууга Фарит Ниязов кийлигишкен деген маалымат бар. Эми мынтип өзү чыгарылып, ээлеген кызматына жараша Сапар Исаков менен Эльвира Сариева туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамына киргизилди. Кийинки болуп аткан провокациялардын баарынын артында негизи Фарит Ниязов турган. Ошондуктан аны акырын оюндан чыгарып, мына садага чаптык. Бул экен күнөөлүү деп ага шылтап коюу аракети. Анан ага мындай аша чапкан арзыматтардын тагдыры ар дайым ушундай болоорун тарых билет. Фарит Ниязовчалык Алмазбек Атамбаевга эч ким кызмат кылган жок. Президенттин кеңешчиси деген убактылуу сооротуп туруучу орун. Мындай тагдыр жогорку кызматты ээлеген ар бир адамды күтүп жатышы мүмкүн. Бийликке этпетинен кетип кызмат кылгандар Фарит Ниязовтай болуп ордунан ажырайт. Же болбосо президенттин аппаратынын андан мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевтай болуп темир тор артына түшпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь. Ысык көлдүн Саруу айылындагы 2014-жылкы жол тосуу, Тамгадагы электр чордонун ээлеп өчүрүп салуу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Бүгүн аталган иш Бишкектин 1 райондук сотунда каралды. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоо өкүмүн чыгарды. Калган 7 киши шарттуу түрдө 1 жылдан 3 жылга чейин кесилишти. Саруу айылынын тургундары Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен 2013-жылдын май айынан тарта митингдерди уюштуруп башташкан. 7-октябрда Каракол шаарында болгон митинг ошол кездеги облус башчысы Эмил Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Окуянын уюштуруучулары кармалган соң 2014-жылдын февралында алардын жердештери камактагыларды бошотуу талабы менен балыкчы Каракол жолун буушкан. Ошол жылы мартта облустук милиция кылмыш ишин козгогон. Кыргызстанда аялдар менен балдардын укуктары сакталбайт. Мындай тыянакты Акыйкатчы институту жакында өткөргөн мониторингдин жыйынтыгынан соң таратты. Адам укугун коргоочу институт тарабынан оор абалда жашаган үй бүлөлөрдү жана балдарды аныктоо үчүн 6 облустан жана 33 тигүү цехинен сурамжылоо жүргүзгөн. Ал эми айрым эксперттер өкмөт балдар жана аялдар укуктарына көңүл бурбай жаткандыгын айтышууда. Теманы кабарчыбыздын кийинки материалы улантат. Өлкө боюнча аялдар ар түрдүү жумуштарга тартылууда. Алардын көпчүлүгү тигүү секторунда иштешет. Бирок Акыйкатчы институту белгилегендей, көпчүлүк сектордоги жумуш орундары талапка жооп бербейт. Ошентсе да демалыссыз айрым күндөрү түнү менен иштөөгө туура келет. Мунун негизинин баардыгын келип жазып Акыйкатчыга отчет берип, анан кийин болсо биз акт реагированияны жибердик да ужечи. Ушул көңүл буруу актысы бул Акыйкатчынынчы. Бул экотех инспекцияга жибердик. Ушундай эмгек себеби ошол жерде инспектор турдалар ошол жерде отурушат. Анан азыркы күндө болсо күтүп атабыз да бизге кандай жооп келет. Эске салсак, былтыр Россияда басмаканада иштеген кыргызстандык 17 кыз келин күйүп кеткен. Кыргыз бийлиги келин кыздардын тагдырын бат эле эстен чыгарып, алардын өлүмүнө байланыштуу сот иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу карапайым калк кабарсыз. Если бы у нас все было бы нормально, мы бы сюда так не приехали бы, мы бы у себя жили бы, работали бы, так не мучились бы. Придурки, знаете. Акыйкатчынын баяндамасында Кыргызстанда 5 жана 17 жаштагы ар бир 4-чү бала иштөөгө аргасыз экендиги белгиленген. Айта кетсек, алардын 96% айыл чарбасында эмгектенишип, 70%га жакыны мектепке барышпайт. Ошол исследованияларды карап чыгып, анан кийин ошол алып чыкканбызда эме депчи, ошол балдардын да укуктарына көңүл бурушубуз керек депчи. Себеп дегенде балдардын эң биринчи эли укугу бул эмгекке эмес, бул окууга, бул ден соолукка болгон укуктары. Учурда базарда, талаада жана башка тармакта иштеген балдар арбын. Өкмөт эңириде аларга жакшы шарт түзүп, укуктарын коргоо керектигин эксперттер айтышат. 14 жаштан баштап 18 жашка чейин иштеген өспүрүмдөрдүн укугуна сөзсүз коргош керек. Себеби деген аларда жаш күн секторунда иштегенде алар өкмөт тараптан
эгерде контролдук механизмдер жетпей калса, алардагы сөзсүздүр мындай эмгек эксплуатациясына учурашат. Өлкөнүн эң аялуу катмары саналган аялдар менен балдардын укуктары минтип корголбой жатса, өлкө башчысы баш болгон чиновниктер абройлорун акчага баалап, соттон сотко чуркашууда. Мындай абалда Кыргызстандагы аялдардын жана балдардын укугу дагы деле акыйкатчынын отчетунда гана кала берери анык. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Бишкекте экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери, окумуштуу 91 жаштагы Леонид Тузовду кыйноого алып, тоноого шектелген эки аял сурак берүүдө. Алардын үстүнөн кылмыш кодексинин 168-беренеси карактоо боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, алардын бири 45 жашта Чүй облусунун тургуну, экинчиси 18 жашта Бишкекте жашайт. Шектүүлөрдөн ардагерге таандык буюмдар жана 90 000 сом чыккан. Леонид Тузовдун үйүнө 13 мартта белгисиз аялдар кирип, аны байлап 180 000 сомун, медаль ордендерин тоноп кетишкен. Кылмыштын бетин ачууну ички иштер министри көзөмөлүнө алган. Бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев президенттик фонддон Тузовго 200 000 сом берүүнү тапшырды. Көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин жарандык авиация боюнча өлкөлөр аралык келишиминде авиа кырсыктар боюнча рекорд коюлду. Бул туурасында мамлекеттер аралык авиация комитети билдирди. 2016 жылы көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин жарандык авиациясында 63 окуя болуп, анын ичинен 28-и кырсык деп катталып, андан 74 адам каза тапкан. Булардын ичинен коммерциялык максаттагы авиация боюнча 28 окуя болсо, анын 11-и трагедияга айланып, 44 адамдын өмүрүн алып кеткен. Жалпы авиацияда 35 окуя катталса, анын 17-си адам өмүрүн алган кырсык болгон. Мындан 30 киши каза тапкан. Алдын ала маалыматтар боюнча 2016 жылы абадагы кырсыктардын 94% адамдык факторлордон улам болгон. Мындан туура 1 ай мурда, 16 январда эртең мененки 7:30-дарда Бишкекке жакын жердеги Дача айылына Түркиянын ICT авиакомпаниясына таандык жүк ташуучу учак кулап, кыргыз эли кан жуткан эле. Бул кырсык 39 кишинин өмүрүн алган. Арасында ымыркайлар дагы бар болчу. Учурда МАК бул кырсыктын себебин изилдеп жатат. Нарындын Атбашы өрөөнүндөгү айылдарга бороон айдап келген кар күртүлөрү тазалана элек. Аймактагы Акмуз айыл өкмөтүнүн башчысы Азат Капатов Азаттык радиосуна билдиргендей, шамал токтобой жаткандыктан тазалоо иштеринен майнап чыкпай турат. Акмузга жакын 13 кыштоого алып барган жолду кар жаап салган, 13 сарайды борошо басып турат. Ал жакта 26 адам бар, алардын абалы жакшы, дайым байланыштабыз. Көчөдө автоунаада жүрүүгө мүмкүнчүлүк жок, адамдар күрткүнүн үстүндө жөө каттап жатышат, деди Капатов. Өрөндө 12 марттан бери кар жаап, ага кошумча бороон айдап келген кар күрткүлөр 2 метрден ашты. Айрыкча Акмуз жана өзгөрүш айылдарында түйшүк жаралып, тургундар өкмөттөн жардам сурап жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалоо аракеттери убагында эле башталганын, бирок бороонго байланыштуу тазалоо мүмкүн болбогонун билдирген. Жумуш шамал басылганда улантылат. Американын аналитикалык Меркер компаниясы тарабынан түзүлгөн шаарлардын рейтингинде Бишкек 231 шаардын ичинен 207-чи орунду алган. Рейтингти түзүүдө саясий туруктуулук, саламаттык сактоонун сапаты, билим берүү, кылмыштуулуктун деңгээли, транспорт, инфраструктура жана көңүл ачуу жайлары эсепке алынган. Рейтингте 1-орунга 8 жыл катары менен Австриянын борбору Вена шаары татыды. Алдыңкы ондукка Сюрих, Швейцария, Окленд, Жаңы Зеландия, Мюнхен, Германия, Ванкувер, Канада, Дюссельфорд, Германия, Франкфурт, Германия, Женева, Швейцария, Копенгаген, Дания жана Базель, Швейцария шаарлары кирди. Орто Азиядагы шаарлардын ичинен эң алдыңкы орунга Алматы 178-чи орун менен татган. Андан кийин Ташкент 205-чи орун, Бишкек 207-чи орун, Ашхабад 211-чи орун жана Душанбе 215-чи орунда турат. Ал эми рейтингдеги эң акыркы орундарга Йемендин Сана шаары 229-чу орун, Борбор Африка мамлекетинин Банги шаары 230-чу орун жана эң акыркы орунду Ирактын Багдад шаары 231-чи орун менен ээледи. Меркер компаниясы буга чейин да шаарлардын рейтингин чыгарып келген. Былтыр Бишкек шаары ислам мамлекети террордук тобунун коркунучунан улам эң начар шаарлардын катарына кирип 209-чу орунга татган. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? 16 мартка болжолдонгон аба ырайы менен мен Таттуу Орозбаева тааныштырам. 16 мартта кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Эртеңки күндүн аба ырайына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Бейшемби күнү Баткен аймагында абанын температурасы түнкүсүн 1 градустан жогору, күндүз 1-5 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн 2-4 градус төмөндөп, ал эми күндүзү 7-9 градус жогорулайт. Жалал-Абадта түнкүсүн 1-5 градус жылуу, күндүз 2-3 градус жылуулашы күтүлөт. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 8-11
градус суук, күндүз 11-13 градуска төмөндөйт. Таласта түнкүсүн 1 градустан төмөн болуп, күндүз 0-3 градуска чейин жогору болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 3 градуска чейин төмөн, күндүз 1-6 градус суук. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1 градустан жогору, ал эми күндүз 1-5 градус жылуу болуусу күтүлөт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 3-5 градус төмөндөп, ал эми күндүзү 5-7 градус жылуу. Сиздер эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.